Ислам диніндегі өкімдерді, тағырақ айтканда, кайсы бир сүннөттү, кайсы бир парзды өзүнүн жашоосунда аткарып, ислам диніндегі атрибуттук өзгөчөлүктөргө ээ болгон мусулман бир туугандарыбызга карата алар фанат болуп кетти. Алар араб болуп кетти. Карабайсыңбы сакалын, карабайсыңбы жолугун дегендей сөздөр көп айтылчу болду. Жана биз арабташы баратабыз деген пикир канчалык төмөн жана алсыз болгондугуна карабай, эмнегедир коомдук трибуналарда, майдандарда, аянттарда айтылууда. Эмчи биз ушундай глобализация убагында биз арабташып кетишибиз керек. Hatta kılığımızdan böyle Arap kıl jere bizde onda keler. Мындан улам ушул маселеге бир ой калчап көрөлү. Тарыхыбызды карайлы. Тарыхта аттары алтын тамгалар менен жазылып калган биздин улуу ата бабаларыбыз, энелерибиздин бардыгында диний кийимдер болгон экен. Элестерин карай турган болсок, алардын сакалчан экендигин көрөбүз. Сакалы жок бир дагы кыргыз баатыр болгон эмес экен. Бардыгынын сакалы бар, сакалы бар. Бардык энелерибиздин элечеги бар. Бардык аталарыбыздын, апаларыбыздын уяттуу жерлери жабылып, шариаттын толук принцибине жооп берген кийинүү адеби менен кооздолгон. Суроо туулат. Анда эмне? Биздин ата бабаларыбыз арабташып кетти беле? Курманжан датка энебиздин элечегин карайлы. Курманжан даткабыз салынган элечекти кыргыздын бардык аялдары салынган. Ал эми элечектин философиясын карай турган болсок, элечек кепинден турган. Кепинди билесиздер, адам өлгөндө анын жансыз денеси оролуп кабырга койгондогу материал. Мына ошол өлгөндөн кийин анын денесин ороп кабырга бергенде пайдалана турган материалды башына ороп жүрүшкөн. Бул эмне деген такыбалык? Элечектин эң улуу философиясы. Күн сайын элечекти кийерде, чечерде, элечек менен жүргөндө ал адам өзүн кандай сезет? Ал эне күнүнө өлүмдү дайым эстеп жүрөт. Жана бул такыбалыктын белгиси. Элечекти кыргыздан башка улут кийбесе керек. Жада калса, ошол ислам дини жайылып баштаган араб чөлкөмүндө да элечек жок. Арабтын аялы кийбеген, шарият талабына толук жооп берген, такыбанын кийими болгон элечекти биздин энелер кийген. Ал эми аталарыбыздын сакалын карап көрөлү. Ар бир кыргызда өзүнүн сүрүн көрсөтүп турган, аброюн даңазалап турган, анын сүрү болгон сакалы бар болгон. Сакал бизге кече же мурда күнү келип калган нерсе эмес. Сакал бизде кылымдар бою биз менен чогуу келген нерсе. Эми сүйлөшүп аткан тилибизди карап көрөлү. Кыргыз тили дээрлик көпчүлүк бөлүгү ошол араб тилинен келген сөздөрдүн негизинде бай. Буга мисал биз күнүмдүк турмушта колдонгон маданият, мадания араб тилинен алынган. Илим деген сөздүн да келип чыгышы илим деп араб тилинен алынган. Биз дептер деп колдонгон дептер сөзү дагы араб тилинен дафтар деп бизге келген. Биз китеп деп бетибизге сүртүп окуган окуу куралы дагы китап деп араб тилинен келген. Ыйман деген сөзүбүз иман, Алла деген сөзүбүз Аллах. Жада калса аттарыбызга дагы назар салып көрөлү. Мукамбет, Абдылда, Сайдулла ошол араб тилиндеги сөздөрдөн алынган. Бүгүн биз ушунчалык маңкурт болуп калдык, биздин ата бабаларыбыз кийген кийимди кийсек, биз арабташып кетет экенбиз. Европалашып кеттиңер, орусташып кеттиңер, америкалашып кеттиңер деген эч ким жок. Мындай ой коомдо дээрлик жок. Бардык ушул жоолук жана сакал маселесине келгенде арабташып кеттик. Биздин аталарыбыз эч кандай арабташкан жок. Болгону ислам дининин принциптерин, эрежелерин бекем кармашты. Бекем кармануу дегени алар өзүнө алуу менен динди, өзүнөн дагы ошол нерсенин адебин жарата алды. Дастарконго болгон урмат, улууга болгон урмат, кичүүгө болгон урмат, кийинүүнүн адеби, тамактануунун адеби, туугандар менен карым-катнаштын адеби, булардын бардыгы ислам динин ушунчалык терең жана маңыздуу кабыл алган элдин жашоо образы. Ошондуктан мен ойлойм, биз бүгүн арабташпай эле, биз бүгүн аракташып кеттик, аракташып кеттик. Ар нерсени сүйлөй беребиз, оозубузга келгенин оттой беребиз. Коомдук майданда салмакка ээ болуш керек эмес болчу бул ойлор, бирок тилекке каршы бүгүн бизде бул ойлор айтылып атат. Ошондуктан биз арабташкан жокпуз туугандар. Биз өзүбүздүн динибизге кайра келе атабыз демекчимин.